жылдын 18 июль күнү Москва шаарында Токтокан Есенова баштаган кам көрүү кыз-келиндер кеңеши аксакалдарды жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүн чакырып Кур'ан окутуп тилөө өткөрүштү. Туугандарыбыз айдан аман, жылдан эсен болушсун. Токтокан айымыздын бүгүн ошо командасы менен ушул жерде Кудай өткөрүп аткан жерге келип ушу тилөөдө отурабыз. Кыргыздын каада салты бар экен да, ушундай бир жакшы күндөрдө кыштан аман чыкканда дагы бир жакшылык нерсе болгондо дагы, бир жамандыктан кутулганда дагы Кудай өткөргөн. Ошо каада салт боюнча бүгүн тилөө өткөрүп атат. Бул деген жакшы тилектер менен азыр чындыгында Кыргызстанда абалар өтө оор болуп атат. Бардыгыбыз талап өздөдүрөбүз. Кудай Таалам баарыбызга ден соолук берсин. Айдан аман болойлук, жылдан эсен болойлук. Алла Таала тилеген тилектерибизди кабыл кылып, ден соолугубуз чың болуп, ömürlerimiz uzun bolup, elimiz, yurtumuz, mekenimiz, bütündey ağlam tinç boloyluk. Elden katarında barımız aman esen boloyluk. Örgönümüzün bari jakşılıklar bolsun. Uşul aparttan ertarak Kırgızstanımızdağı çıkıp tinç aman bolsun. Aman bolunuzlar. Kam körүү kız-келиндер кеңешинин өркүндөп өсө берсин, биз сенин көп эле ошо кыз-келиндер ичинде аябай көп иштерди кылып атканыңды угуп атабыз. Аябай ошо сени менен сыймыктанабыз иши кылып. Бардыгыбыз мигранттыкта жашоолор калып аткандан кийин бардыгыбыздын жүрөгүбүз баары бир Кыргызстанда болуп турат да. Ana ушул бүгүнкү Кудай тилөөлү уюштуруп, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп дасторкон жайып, кан чыгарып, бат алып аткан ушул аялдарга кам көрүү уюмуна жана ошонун жетекчиси Токтокан эжекебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аламда болуп аткан апат бизди дагы айран жөнөткөн жок. Кыргыз эли өзүнүн улуулугу менен ынтымакка биримдикке келип, оңой жана жеңил чыгуунун жолдорун көрдүк. Кудай буюрса азыр жакшы күндөрдө отурабыз Москвада. Кыргыз элим Алла сактасын. Сага дагы Токтокан чоң рахмат ушуларды ушинтип уюштурган үчүн. Ушул кыргыздарыбыз бул жакта жүрсөк да мекенибиз экен, ар бир Кыргызстанда орогон үчүн ушунчалык кыйналып жүрөгүбүз менен аябай берип атабыз да. Бирок ушул жактан канча деген спонсорлор чыгып, канча деген дарыларды жөнөтүп атат. Ушул биздин кыргыз элибизге чоң рахмат айтыбыз келет да, чынындачы. Ушул апаттан биз дагы аман эсен, башыбыз бүтүн боорубуз аман чыгып кетели. Баарыңыздардын өмүрүңүзгө тынччылык, аманчылык. Мына ушул биздин тилөөбүз кабыл болсун, Кудайдын кулагына жетсин. Бүгін Москвада биринчи кыз-келиндер уюму түзүлдү эле. Мына ошонун жетекчиси Токтоган эжебиз баш болуп, Кудайы төлөө өткөрүшүп атат. Ошол окулган Курандар кабыл болсун. Албетте биринчи ошол Москвада жашап турган мекендештерибиз, жердештерибиз, анан албетте Кыргызстандагы элибиз тынч болсун. Мындай оорулар эми кайрып келбесин. Мен аябай ишенет элем. Бул апатты дагы Кудай кааласа элибиз жеңип чыгат. Элибизге тынчтык, ушул элибиздин бейпилдигине Алладан сурап атабыз, ушу кабыл болсун. Токтоган эженин ишине да ийгиликтерди. Бул эжебиз чын эле активист эжебиз. Элдин башында турган ушул АКО деген аялдар кеңешин мен бирден экиден түптөгөнүнө күбөмүн. Азыр алдыңкы ушу Москвадагы аялдар кеңешинин кеңеш тобу болот десем жаңылышпаймын да. Иштерин ийгилик, аман эсен болушсун. Мына жакшы бүгүн ушу Алла жолуна тилөө өткөзүп атат, ушу тилөөлөрү кабыл болсун. Жаратканым ушу тилөөсүн жалпыбыздын тилөө тилектерибизди кабыл кылган болсун. Ааламды каптаган апаттан аман эсен, башыбыз бүтүн, боорубуз бүтүн, ынтымак менен аман эсен өтүп, жыргал кайра жакшы жашообузга кайтайлык. Ар бир пенделердин үйүндө тынччылык, аманчылык болсун. Москвада жашап аткан
кыргыз элибиз, кыргыздарыбыздын баталары кабыл болсун. Бүтүн бирле кыргыз элине эмес, бүтүн дүйнө жүзүндөгү жашаган элге ушул бөөдө кырсыктан Кудайым өзү сактасын. Ошонун катарында биздин Кыргызстаныбызга да тынччылык, аманчылык берсин. Ушул оору сыркыдан Кудайым сактасын. Кыргыздын каада салты боюнча ушинтип тилөө өткөрүп койгон бул абдан жакшы нерсе. Мен айтат элем ушу бүгүнкү тилөө кабыл болсун. Алладан эмнени тилек кылган болсо, Кудай Таалам ушу тилектердин баарын кабыл кылып, бүтүндөй аалам, бүтүндөй Кыргызстан, элибиз, журтубуз баары аман болуп, ошолордун катарында биз дагы аман болойлук. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ey yaratkan Allah'ım, şu okuyan Kur'an dualarımızdan faydalı soğuklardan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyafetleri olsun. Cenab-ı Hakk'ın öpükken Peygamberlerimizin boynu ayetlerine kılı başladı. Cenab-ı Hakk'ın dualarına oturgan bardık Müslümanların öpken çalata çalata tuğan ümit görünürünün ruhları başlarına başladı. Cenab-ı Yakında öpken ağlamımız Çuva ağacının, Sadreddin ağacının, İskender ağacının ruhlarına bağışladı. Yaratkan Allah Teala buna niyet kılıp tülü ötkürü otağız. Şu yaratkan Allah Teala ötkürgen tülülerimizi kavulgan olsun. Yeri yurtubuzga tinçlik, amançılık versin. Şu kütülbögen kırsıklardan, şu apatlardan, orusu kolordan yaratkan Allah Teala özü saktasın. Bardığımız bötelen yerde жүрөбүз, niyetlerimizge жеткирсин Allah Teala. Kılgan dualarımızı, vatalarımızı, ibadatlarımızı bardığın Allah Teala kabul kılsın. Tinçlik, amançılıkты kütülmögen kırsıklardan Kudayım özü saktasın. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah hakkı. Ana hurmatlı tuğanlar, mana bugün tülü ötkürgen, şu tülüyeni uyuşturan birinci damlar Toktokan kardeşimizle şöyle hizmet kılan kız gelinlerimizde yaratkan Allah Teala yaxşılıklar versin, tinçlik, amançılık versin, rızkı devlet versin, önü ösün, daim şurada hizmetlerini yerge ayvay atkarıp duruyorsun. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin.